Кыргызстандын жолдорунда катал кырдаал түзүлүүдө. Күнүгө жол кырсыгынан адамдар курман болууда. Ага карабай автоунаанын саны эселеп өсүүдө. Бийлик башындагылар айдоо эрежесин бузгандар үчүн жаза пулду көбөйтүүнү сунуштоду. Кийинки сюжет Кыргызстандын жолдорундагы абалды талдайт. Кыргыз жолдорунда курман болгон адамдардын саны Афган согушундан каза болгондордун санынан ашты. Былтыркы эле жылы Кыргызстанда жол кырсыгынан 1000ден ашуун адам каза тапты. Бардык жабыркагандардын саны 10 000ге жетти. Вот, например, вот этот транспорт, лобовое столкновение. Булар бетме-бет кагылышкан. Курмандыктар болгону көрүнүп турат. Повреждения подсказывают, что тут были уже пострадавшие. Жолдо курман болгон адамдардын саны боюнча Кыргызстан, Казакстан жана Россиядан кийинки 3-чү өлкө. Мындай кайгылуу көрсөткүчтүн себеби айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгында. Большинство случаев, я так думаю, что только из-за того, что водители уже Көп учурда айдоочулар жол эрежелерин этип бара албай тоготпой коет. Биздин мыйзам чыгаруу базасында жазалоо санкциялары начар. Кээ бир айдоочулар жол күзөт кызматкерлеринин бетине эле 300 сомуңду ал да мени кое бер. Андан башка алууга укугуң жок деп айтышат. На самом деле в открытую говорят нашим сотрудникам, что ты можешь? Ты можешь только оштрафовать меня на 300 сом, а больше ты ничего не сможешь. Айдоочуну тарбиялоо иретинде атка минерлер жол эрежесин бузгандар үчүн жазалоо чарасын күчөтүүнү чечти. Эми жол кырсыгында жабыркаган адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылган айдоочулук укугунан түбөлүк ажыратылат. МАЗ абалында машина айдаган же банк затын колдонгон айдоочулар күбөлүгүнөн 3 жылга ажырайт же 50 000 сом жаза пул төлөйт. Могут кто-то сказать скептически, повышением штрафов мы не добьемся. Кимдир бирөө жаза пул көбөйсө эле жол кырсыгы азаймак беле деген оюн айтышы мүмкүн. Россия 2012 жылы жазалоо өлчөмүн көбөйттү эле, эреже бузуу бир нече эсеге кыскарды. Алардын жазалоо санкциялары биздикинен бир топ жогору. Узбекистане, Таджикистане, Российская Федерация. Штрафные санкции у них намного выше, чем у нас. 2013 жылы жол күзөт кызматчылары 600 000 жол эрежесин бузууну каттаган. Жаза пулдун жалпы көлөмү 151 миллион сом болгон. Бирок ага карабай автомобиль менен жол кырсыктарынын саны көбөйгөндөн көбөйүп эле баратат. В стране 231 автошкол, которые готовят водителей. Өлкөдө 231 автомектеп айдоочуларды даярдайт. 90% жеке менчик. Алардын окутуу ыкмалары туурабы, жокпу, талапка жооп береби аныктоо керек. Которые говорят, действительно проверить профессионализм, то есть определить качественный состав преподавателей, действительно соответствие их. Поэтому у многих автомобилей вот эти стекла поднимается, опускается при помощи электрического двигателя. Поэтому назвали его электропакет. Охлаждается. Былтыркы жылы айдоочунун күбөлүгүн 140 000 адам алды. Б категориясында күбөлүк алуу үчүн 170 саат теориялык, 30 саат жолду айдап тажрыйба алуу шарт. Андан соң унаа башкаруу боюнча сынактан өтүү зарыл. Сцепление знаем с какой стороны? Так, левая ножка у нас отвечает за сцепление, да? Вот давайте нажмите пока на сцепление. Вот эту ножку, коленка. Жакынкы убакка чейин жол кыймылы жөнүндө мыйзам колу бошобогон же дагы башка себеп менен айдоочулук окууну окубай эле өз алдынча даярдангандарды белгилүү бир тартипте сынакка киргизүүгө уруксат берген. Держим, еще ближе. Вот я напишу, вот выжать сцепление, выжать. Почему не выжимаем сцепление? Выжать до конца. Мы же останавливаемся, должны пропустить, первую ставим. Кыргызстанда жолдо жүрүү эрежелерин бардык эле айдоочулар сактабаары эч кимге сыр эмес. Интернетте айдоочулар өздөрү салып жиберген жол кырсыктарын тасмалары көп. Ал кырсыктардын негизги бөлүгү жөө жүргөн адамдардын жабыркоосун чагылдырат. Каждый водитель рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему предлагается заплатить штраф, ну, что называется, на месте. Айбек Баратов эреже бузган айдоочулардын жана мыйзам сактабаган жол күзөт кызматы жөнүндө видеоблог ачты. Кээде айдоочуну токтотуп ошол жерден эле жаза пул төлөөнү сунушташат. Эгер силер мыйзам чегинде кыймылдасаңыз, мыйзам дайыма сиз тарапта болот. Эгер жаныңызда камера болсо, жол кызматкери сизге болгон өз мамилесин дароо өзгөртөт. Свою камеру.
Зачем купил права народ? Кричал во весь рот, чуть не сбитый пешим. Кыргыз эстрадасынын жылдыздары чогуу даярдаган клипте айдоочуларды жол эрежесин сактап, эч кимдин өмүрүн тобокелге салбоого үндөйт. Ырдын урааны айдоочу, адам бол деп жаңырат.